Саламатсыздар урматтуу Супара каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде Супара каналында Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айжан Табалдиева конокто. Анталия шаарындагы мекендештерибизге шайлоо боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүзүү үчүн өздөрүнүн мобилдик группасы менен келишти. Анталия шаарына куш келипсиз, Айжан айым. Рахмат. Кандай максаттарыңыздар бар, кандай иш пландар менен келдиңиздер, айтып өтсөңүз. 2021 жылдын 1 октябрынан 10 октябрына чейин Түркияга мобилдик топтун иш сапары менен келгенбиз. Эң алгач биз Стамбул шаарында тийиштүү иш-чараларды өткөрдүк. 2021 жылдын 5 октябрынан 9 октябрга чейин мобилдик топ ишти жүргүзөт. Бардык маалыматтар берилет, адрес жайгашкан жайлары. Баарыңарды чакырат элем. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, парламент шайлоого өз добушуңарды берип кетүүңөрдү өтүнөм. Бул кайсыл убакытка чейин уланат? Консулдук каттоо же болбосо биометрикалык каттоодон өтүү. Анан бул эгер каттоодон өтпөй калса эмне болот? Булар тууралуу да айтып өтсөңүз. Консулдук каттоого туруу жана биометриялык маалыматтарды тапшыруу бул 2021 жылдын 5 октябрынан 9 октябрына чейин өткөрүлөт. Анталия шаарынын Мурат Паша районунда. Бул маалыматтарды тапшыруу, консулдук каттоого туруу добуш берүү мүмкүнчүлүгүн берет. Эгер каттоого турбай калса, биздин мекендештер? Эгер кыргыз жарандары каттоого туруу жана биометриялык маалыматтарын бербей турган болсо, анда тилекке каршы добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болбой калат. Андан тышкары дагы айтып кетүүчү нерсе, ушул шайлооду өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасы Стамбул шаарындагы башкы консулдугунун кызматкери 2 айга 29 ноябрга чейин бул жерге иш сапары менен жөнөтүлүп атат. Консулдук кызматтарды жүргүзүү үчүн жай, бардык маалыматтар берилет. Сиздер менен ошо мобилдик группада канча адам келдиңиздер? Кандай кызматтагы адамдар келдиңиздер? Бул мобилдик топко бул министрликтин сунушу менен жаңы түзүлгөн участок, шайлоо участогу. Буга чейин 48 шайлоо участогу бар эле. Бул сапар бул парламенттик шайлоо алдында министрликтин сунушу менен дагы 10 шайлоо участогу ачылган, анын ичинде Анталия шаары. Бул мобилдик топко биздин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, андан тышкары Инфоком мамлекеттик ишкананын кызматкери, анан жана мен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин өкүлү катары келип, бул жерде кызмат кылганга келип турабыз. Рахмат чоң.